Барыңыздарга жалпы салам. Э, Адаттагыдай бир жума өткөрбөйдүк окшойбуз, бирок адаттагыдай Руслан Акматбек менен бул жума ичиндеги болгон окуяларды бир сыйра баамдайлы деп отурабыз. Эң биринчиден ден соолугуңузду сурайын. Сиз чоң болдолорго окшоп барып вакцина алдыңыз. Кайсы вакцина алдыңыз? Анан өзүңүздү кандай сезип атасыз? Эмнеге алдыңыз дегендей 3 суроо. Эмнеге алдыңыз? Өзүңүздү кандай сезип атасыз? Анан кайсы вакцинаны алдыңыз? Саламатсыңарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Вакцина бул азыр замандын талабы болуп атпайбы? Негизи мен антитела деп коет эмеспи, ошол жогору эле болчу. Анан вакцина бир баягы алдын алуу чарасы катары баягы ден соолуктун камын көрүп барып алдык. Мага аябай жакты, себеби мен күткөндөн дагы жакшы болду. Ошол жерде врачтар тосуп алып, ден соолугумду сурап, мындай ошондой кызматтарда сен өзүңдүн өлкөңдүн, мамлекеттин сага жөнөкөй жаранга болгон камкордугун сезет экенсиң да. Бирок тилекке каршы мындай ирмемдер бизде аз. Мен Facebook'та да айттым эле, мамлекет мындайды бизге көп ыра көрө бербейт, мындай көп кетет деп ойлойбу. Жарандарга абдан жакшы мамиле, абдан сонун шарт түзүп коюптур. Буга калыстык айтып кетиш керек. Ыраазычылык. Анан биз Бишкек паркка барып мен вакцина алдым. Андан кийин мени туурап барып президент ошол жерден вакцина алыптыр, Бишкек парктан. Кайсы вакцинаны алдыңыз? Синофармды алдым. Бир эле Синофармды сунуштап атышат. Мен негизи спутник алайын деп жүргөм, бирок спутник жок экен. Андан кийин азыр болсо жарандарда, мекендештерибизде бир тандоо дагы болуп калыптыр. Спутник бар, Синофарм бар, нагы Азербайжандын берген Астра деген вакцинасы бар. Бул иш мындай нугуна коюлду окшойт. Бирок бир жакпаган жагы, биз кайра эле ушундай жакшы бир өнөкөттү баягы административдик мындай бир партиялык ишке айландырып ийдик да. Өзгөчө мамлекеттик кызматкерлерди, өзгөчө жанагы педагогдорду, врачтарды баарын эле жапырт вакцинага мажбурлоо. Андан кийин бир гана өздөрүнүн эмес жакындарын, кошумча кишилердин баарын чакыруу. Бул мындай нерсе эч качан жакшылыкка албайт. Көбүнчө мекендештерибиз мындан качуу жолдорун издеп, бул бир чети мамлекет ушундай өзүнүн мекендештери, жарандарына кам көрүүнү ушинтип түшүнүп алат да. Баягы бөрк ал десе. Мисалы ошону Франция менен салыштырсак, Францияда өтө чоң кызычуулар болду эми. Бирок ал жакта мажбурлоо кандай болгон? Метрого, ресторандарга киргенде бир QR код суралган. QR код алыш үчүн сен же вакцина алышың керек экен, бул жерде тандоо бар экен да. Же болбосо тест кылышың керек экен да. Тесттен өтүшүң керек экен. Анан тестти атайын вакцинаны кишилер көбүрөөк алсын деп, тестти акчага кылып коюшуптур. Буга чейин бекер болсо, тест кылууну акчага кылып коюптур. Ушундай экономикалык кандайдыр бир жумшагыраак бир нерселерди кылбастан жана мажбурлап, сиз айткандай бир кишиге же бир мурмук алемден мамлекеттик мекемеде иштеген бир чиновниктен 5 кишини кошо ала кел деп кандайдыр бир мажбурлоо болгону сана аномалдуу бир көрсөткүч болду. Кызык болду да. 48 000 киши Ошто бир күндө вакцинация алды дегенде кандай үлгүрүштүү деп да ойлойсуң. Бир чети бул вакцина башка коңшу мамлекеттерге балким сатылып кетип атабы деп да ойлоп кетет экенсиң. Себеп бизде аябай коммерциялык жагыбыз катуу өнүкпөдүбү башка мамлекеттерге караганда? Бул жерде бир маселени дагы Эсен мырза айтып коюш керек. Мисалы телевизор сиз көрөсүзбү билбейм, бирок телевизордун каналдарын ачсаңыз жакшы эле баягы үндөө бар. Чакыруу бар, мекендештерди, жарандарды барып рекламаларда бар. Деген реклама жакшы эле үндөө, мындай жакшы болуп атат. Анан эң чоң балким жакшы нерсе болду бул президенттин барып жанагыдай вакцина алып койгону. Көп күмөн санагандарга, ойлонуп жүргөндөргө, чоң молдолордун барганы. Чоң молдолордун барганы бул коом үчүн бир сигнал болду да. Алса болот экен, алыш керек экен деген. Ошон үчүн биз жанагы биротоло жанагы уу коргошун деген теманы
ушу менен токтоттук окшойт. Дүйнөнүн кеткен жолу менен деле биз деле ушундай вакцина алып, баягы бир жеке гана өзүбүздүкү эмес, тегерегибиздеги айлана чөйрөбүздөгү дагы жарандардын ден соолугуна кедергисин тийгизбөө маселесичи. Вакцинаны эрктүү алуу дагы өтө маанилүү болуп атат. Бул жерде карасаңыз мамлекеттерде ушундай жумшак кандайдыр бир мажбурлоо, кызыктыруу жактары болуп атат. Мамлекет башчылардын кишилер сыйлаган коомдук ишмерлердин ошондой вакцина алгандары кандайдыр бир шыктандырып атышат. Негизинен бул тандоо болуш керек да, анткени бул башка вакциналарга каршы чыкпастан дал ушул вакцинага да каршы чыккандар бар болуп атат да. Себепке дегенде мурун эң минимум баягы 5 жыл изилдениш керек болгон вакцина, былтыр чыккан вакциналар менен элдин баары вакциналанып атат. Андан кийин дагы бир шектүү жактары 6 айда бирден кайра жаңы эмеси чыгып, түрү чыгып, 6 айдан бирден кайра алыш керек деген дагы бир сөз тарап кетип, ошол дагы адамдар чочтуп атат. Себеп дегенде бул иммунитетти жакшыртпастан басмырлап коюшу мүмкүн деген дагы. Ошондуктан эрктүү болгону бул эң негизги нерсе деп ойлойм да. Ооба, негизи биз былтыр мисалы ошол ооруга каршы маскабыздан башка эч кандай бир коргонуу инструментибиз жок болчу да. Эми азыр быйыл жакшы тазалык, маска. Маскада тазалык, анан дистанция кармоо. Ишенгенибиз эле иммунитет болчу да. Анан быйыл жакшы ушундай вакцина мүмкүнчүлүгү пайда болду. Эми учурдан пайдаланып ошол мекендештерибизге бул ар кимдин өзүнүн ыктыярдуу иши, бирок деген баягы ден соолук гана биздики эмес экен. Ден соолук айлана чөйрөбүздөгү жакындарыбызга дагы маанилүү экен да. Биздин ден соолук түздөн түз тиешеси бар. Эми суроолорго өтөлү негизги. Бул дагы негизги коомдо талкууланып аткан нерсе болчу. Айтып талкуулап койгонубуз дагы жакшы болуш керек вакцина боюнча. Эми акыркы мыйзамдарды көрдүңүз. Жогорку кеңеште дагы өтө чоң талкуу жаратты. Өзүн өзү башкаруу, жалпы эле калкты башкаруу бул маселеси боюнча мыйзамдар каралды. Ошол жерде билесиздер, акимдерге кандайдыр бир ошондой бийликтин, аткаруу бийлигинин жоопкер адамдарына кол тийбестик берүү маселеси дагы жазылыптыр. Өтө чоң ызы чуу болду. Себеп дегенде депутаттарыбыздын кол тийбестиги алынып атканын билебиз. Депутаттарга өтө болгондой оскорбление сыяктуу болду окшойт деп атам да. Себеп дегенде эми негизи ушул ошондо бир ойду айтып кетким келип атат да. Бул депутаттар мыйзам катары жазылып калса дагы бул адат катары бири-бирине эч качан уруксат бербеш керек экен да. Бир-эки уур болобу, бир-эки шылуун болобу ошо депутаттыкка кирип кетсе, 120 депутат же болбосо азыр калган кийинки шайлоодо 90 депутат бири-бирине сурак берүүгө, башка нерселерге уруксат бербеш керек экен да. Муну салт катары карманыш керек экен. Мейли мыйзамда уруксат берүү жазылса дагы эл өкүлдөрү ошондой иштеп аткан, өзүнүн кызматын аткарып аткан кезде кол тийбестиги турганы жакшы экен деп ойлойм да, менин бир жеке оюм. Буга боюнча суроо берейин деп атам да сизгечи. Бул мындай конъюнктурный бир, спонтанный бир нерсе болдубу бул мыйзамды мындай киргизүү, же болбосо кандайдыр бир стратегиялык план менен кетип баратабы бийлик? Ушундай аткаруу бийлигинин облустук, райондук өкүлдөрүнө кол тийбестик берүү. Кол тийбестик дегенде дагы бир гана кызмат убагында аткарып атканда эмес, кызматтан кеткенден кийин дагы аларга эч кандай чара колдонууга бөгөт коюлуусу бул пландуу нерсеби же спонтандуу нерсеби? Мен бул сурооңузга жооп бергенден мурун бир-эки жагдайга токтоло кетейин. Мына ушул жума аябай көрүнүктүү бир-эки окуя болду. Ошонун бирөөсү жанагы президенттин ошол айрым маалыматтарга караганда ошол жердеги күч структуралардын жетекчилерини парламентти толугу менен курамы менен аларча резиденциясына чакырып, ошол жерге баягы сүйлөшүүдай жүргүзүүсү да. Айрым маалымат каражаттарына чыккан маалыматтарга караганда буга парламенттин жарымы гана катышты дейт. Ошол жерде суроолорго нааразы болгондорго нааразы болгон, мисалы ар кандай
Аткаруу айым бийлиги айтып тарабынан жүргөнү бирөөлөр нааразы болуптур депутаттарга. ооба депутаттарга нааразы болгонум үчүн ошол жерде сес көрсөткөнгө аракет кылышты. Эми мен бир суроо бере кетейин да ушуга байланыштуу. Мисалы Садыр Жапаров президент болгондон бери, мисалы сиздин эсиңизде бар, менин эсимде жок. Канча жолу президент ушундай маанилүү маселе боюнча депутаттарды чакырып, ошол мындай бир сүйлөшүү жүргүздү. Мисалы Баткен окуясы болду. Биринчи жолу тарыхыбызда кол салуу болду, душман агрессияга дуушар болдук. Экинчиден, могу азыркы учурда экономикалык абал аябай начар, учурда минус 1,7 өсүү болуп атат. Азайып кетти да. Пандемия бар, толгон токой социалдык маселелер бар. Ушуга карабай президенттин депутаттарды ошол жанагы президентти жана депутаттарды шайлоо боюнча мыйзамды талкуу үчүн чакырганы бийликтин учурдагы тилекке каршы күн тартибиндеги приоритеттүү маселелердиндеги орунду көрсөтөт да. Конъюнктуралык маселелерге чакырып атат, стратегиялык маселелерге чакырылган жок. Мындайча айтканда, жалпы улуттун, жалпы өлкөнүн кызыкчылыгы боло турган маселелер боюнча, мисалы ушул экономикалык кеңеш кылса, азыр аябай зарыл болуп турган нерсе, ишкерлердин абалы. Ушундайларда кеңешип кандай кылабыз, эмне кылып кантип жол таап чыгабыз деп кеңешкен, мисалы мен уккан эмесмин. Бирок ушул мыйзам боюнча атайын чакырып кеңешилди. Бул бир чети дагы баягы бизде сөз эркиндигинин айынан ал жердеги чыккан маалыматтар тез эле тарайт экен да. Мен буга муну эмеге окшоттум. Илгери мен университетте окуп жүргөндө, Стамбул университетинде окуп жүргөндө бир жылдары баягы жоолукчан студенттерди университетке албай, бул 90-жылдарда албай, анан аларга бир чектөө киргизип коюшкан. Анан булардын жоолугун чечтириш үчүн Түркияда ошол университет тарабынан мындай ишендирүү комнаталар түзүлгөн эле да. Ал жерге жоолукчан кыздар кирет, анан администрация тарабынан сен жоолугуңду чеч деп кээ бирлерин суранышат, кээ бирлерин коркутушат, кээ бирлерин басым кылынат, кандайдыр бир психологиялык. Бул дагы резиденцияда мындай ошол депутаттар үчүн бир ишендирүү комнатасы болду окшойт да. Анткени журналисттердин айтымына караганда, мурда буга такыр карамаганча каршы макул болбой жүргөн депутаттар эртеси күнү буга ишенип макул болуп калышты. Андан кийин эртеси күнү эле жанакы мыйзам келгени дагы бир кызык болуп атат да. Ошол акимдерге, аткаруу бийлигинин өкүлдөрүнө кол тийбестик берүү. Ошонун эртеси эле аябай кызыктуу мыйзам долбоору каралды. Бул баягы президентке жолугуп келгенден кийин булар эми белгилүү бир процесстен, обработкадан өттү деппи айтор билбейм, жогорку кеңешке жанагы кабинет министрлер жөнүндө мыйзам долбоору алып келинди. Бул ошол биз жамандап, чимкирик деп атап, нотариалдык контора деп, кнопка баскычтар деп жүргөн депутаттарды дагы ушунчалык нааразы кылды да, ошол мыйзам долбооручу. Ошол жерде бир 20га жакын депутат сүйлөдү. 20га жакын депутаттын баары нааразы болуп, жини келип мындай ал бийликтин ошол парламенттин ичинде айтылбачу сөздөрдүн баары түз эле ачык айкын, сен жалган айтып атасыңар, калп айтып атасыңар деген баягы эмелер дагы айтылды да тилекке каршы. Эми бул мыйзам долбоору чын эле мында угуп аткан кишиге, жөнөкөй кишиге дагы аябай көп суроолорду туудурат да. Азыр учурда президент, бийлик, аткаруу бийлиги өзгөчө мүмкүн болушунча ийкемдүү болуп, мүмкүн болушунча жанагы мыйзамдарды күтпөй иштөөсүнү күтүп атабыз. Анткени мисалы мына Баткенде 140 үйдөрдүн көбү бүтө элек экен. Июлда бүтөт деген үйлөр августка жылдырылган үйлөр эмне ноябрда бүтөт деп атат. Эми маселе көп. Ошол учурда дагы эле биз тилекке каршы жанагы аткаруу бийлигинин мыйзамдарын талкуулап атабыз да. Мен бир окуя айтайынбы? Бир нерсени айта кетсем болобу? Мындай дискуссияны мындай артка чегинтүү дагы бар да. Мындай карасаңыз, президенттик башкаруу деп биз аябай айттык, Андан кийин президенттик башкаруу бар мамлекеттерде көбүнчөйүн өкмөт деген нерсе жок. Аткаруу бийлиги, президенттик администрация аткаруу бийлигин жүргүзөт, жана президент өзү жооп берет ошол аткаруу бийлигинин иштерине да. Бул жерде биз ал маселени уже талкуулабай калдык да. Талкуулабастан эми
ошо аткаруу бийлигинин өкүлдөрүнө кол тийбестик берүүгө эмесине бир тепкич ылдый түшкөн сыяктуу болуп калдык да. Ооба. Биз азыр тилекке каршы жанагы биз Кыргызстанда азыр өзүнчө бир институт пайда болду. Министрлер кабинети деген. Мурун Садыр Жапаров бийликтин 3 бутагы арасында өкмөттү да кошпойчу эмес беле? 3 бутагы бар, президент, өкмөттү анан. Ошол жерде демек бул бир бийликтин бутагы катарында кирип калды да бүгүнкү күндө. Ошону киргизүү аракети жүрүп жатат. Парламент тилекке каршы өзүнүн эчтеке болбой калганын түшүндү, эмнеге дуушар болгонун түшүндү, бирок кеч түшүндү, кеч болуп калды да. Бирок ошого карабай парламентти калыстык үчүн айтып коюш керек, өзүнүн табиятын көрсөтүп, ошол мыйзамдарды күн тартибине алдырууга жетишти. Алынып салынып түшөбү дегенде бул мыйзамдар эми баягы айта кете турган болсо, мисалы эң эле нааразы болгон бул министрлерге кол тийбестик, мисалы. Айрым депутаттар сөз тийбестик деп да жазып койбойсуңар деп. Элестетсеңиз, бул министр биринчи дайындалышы өзүнчө бир чоң окуя. Мурун баягы парламентке каршы бир жоопкерчилиги бар болчу. Азыр бир гана президент бар. Парламентке келген дайындала турган министрди эгер жогорку кеңеш баягы баш тартып койсо дайындоодон, анда деле президент дайындап кое берет. Кызы президент дайындайт экен. Дайындайт, ооба. Өкмөттүн ишине жооп бербейт экен. Ошондой нерсеге баратабыз, Толугу менен аткаруу бийлигинин ишине жооп бербейт. Толугу менен президентке гана көз каранды. Президентке гана жооп берет. Президент өзү жооп бербейт. Президенттики болсо алда аябай чоң талаш тартыш болду. Ал мыйзам долбооруна президенттин жанагы аткаруу бийлигин ишке ашырууну бир укук катары көрсөтүп коюшту. Бирок биз деген конституцияга Кыргызстандын жарандары эмнеге добуш берди эле 80% деп. Жоопкерчилик бир кишиде болсун деп берилген да. Бирок ошол президент кааласа жыйындарда катышат, каалабаса катышпайт деген таризде муну укук катары көрсөтүп коюшкан. Муну депутаттар кайра сурап, тыңгылыктуу бир оңголуктуу бир жооп ала алган жок да. Ошол жерде мен сизге жанагы башындагы суроону бир кайтарып коеюн. Бул конъюнктуралык маселе болуп атабы же пландалган мындай стратегиялык бир кадамдар кетип баратабы? Кандай деп ойлоп атасыз? Бийликтин аракети баягы башка авторитардык өлкөлөрдө болуп эле бийлик вертикалын куруу. Бирок бул бийлик вертикалын курууну мындай аябай одоно бузуулар менен, эреже бузуулар менен, мыйзам бузуулар менен бул келатат да. Себеби дегенде бийликтин вертикали балким жанагыдай ресурстар бар Россия, Казакстанга окшогон, Өзбекстанга окшогон өлкөлөрдө бул мүмкүн. Бирок биз деген өз алдынчалык башкаруу боюнча, жергиликтүү башкаруу боюнча белгилүү бир даражада ийгиликке жетип, парламентаризмди көрүп калган, демократиянын даамын таткан өлкөбүз, элбиз. Ошондуктан мындай нерсени күч менен киргизүү бул жанагы биз жаман көргөн ийкемдүү парламентте анда аябай нааразычылык жаратты. Бул коомдо аябай чоң нааразычылык жаратат. Эми бул министр иштеп аткан учурунда кылган ишине, эчтекесине жооп бербейт деген бул эмне деген? Бул демек азыр эле биз кээ бир аткаруу бийлигинин өзүн билемдигине нааразы болуп атабыз. Бул толугу менен мыйзам өзүн билемдикти, коррупцияны толугу менен мыйзамдаштырып берет. Укук коргоо органдары аларга баягы ишин көзөмөлдөй албай калат. Парламент илгеркидей болуп, көзөмөл функциясын аткарып, аларды мындай суракка тартып, эмне болуп атат деген суроону бере албай калат да. Бирок бул жерде биз ошол эмелерге дейм да, аткаруу бийлигине ошондой мүмкүнчүлүк берилсе, бул шайлоодо эмес, кийинки шайлоодогу депутаттардыкка кандайдыр бир басым кылынып кылса, биздин тарыхта мына Чоңкулон Жакыпов айткандай эң сонун нерсе болду деп айтпадыбы? Садыр Жапаровдун убагында бардыгы эгер мыйзамсыз иштесе, ким болбосун соттолот деген нерсенин далилденип атат. Асыл кезде президентибиз, мурунку президентибиз камалып жатат, дагы башка аткаминерлер канчалоосу камалды. Бул кол тийбестик алып туура эмес ыплас иштерди, элдин мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген нерселерди жасаган адамдар баары бир кийинки келген президент тарабынан айрыкча момундай күчтүү бир укуктары бар президенттик институт пайда болду бизде. Кайра ошонун баары тескери кетип, ошолордун баары суракка тартылары көрүнүп эле турат да. Экинчи маселе, дүйнө азыр ушунчалык деңгээлде бири-бири менен байланышып калды. Жана Пегасус деген эмеде деле көрдүңүздөр, скандал менен,
журналисттер дагы, аткаруу мындай укук коргоо уюмдары дагы биригип ошондой шылуундарды, элинин рызкысын, мамлекеттин келечегине балта чапкандар, элдин рызкысын жегендерге чара колдонуп атат. Каякта болбосо да табылып, жоопко тартылып баштады да. Эч ким эч жака качып кете албайт, биринчиден. Экинчиден, ошо кийинки келген бийлик кылмыш иштерин ачат. Үчүнчүдөн эме болуп атат да. Мындай карасаңыз, биздин Кыргызстан эмне үчүн башка мамлекеттер авторитардык бийлигин кармап алат, кармайлат. Кайсы мамлекеттер кармап келатат? Бул өтө күчтүү кандайдыр бир кирешеси бар мамлекет. Мисалы Кытай өтө иштемчил, аракетчил эли бар. Анын аркасы менен экономикасы аябай күчтөнгөн. Россия нефти менен газ, Венесуэла ошол газ, ошо менен авторитардык бийликтерин кармап келатат. Ошол эле мисалы биздин мусулман өлкөлөрү делген жакынкы чыгыш араб өлкөлөрүндө дагы ошондой ресурстар бар болгондуктан, элдин оосуна талкан салып, май салып тургандыктан убагында ошондуктан учпай келатат. Эми Кыргызстанда анчалык ресурсу жок мамлекетте, мындай үч бийлигин төңкөрүү менен кетирген, революция менен кетирген мамлекетте элде ушул нерселерди ишке ашырып кетем деген өтө мындай опурталдуу, кандай билем, конъюнктуралык бир иш кылып атам да. Эч кандай мындай стратегиясы ойлонулбаган. Эгер бийлик муну өлкөнү өнүктүрүп, мисалы эң чоң жүйө бул жерде эме болуп атпайбы? Башаламандык болуп кетти, тартип орнотуш керек деген жүйөнү карманып атышпайбы? Бирок эгер ошондой болсо, кандайдыр бир деңгээлде түшүнсө болот эле. Бирок ал жердеги мисалы парламентте угуп отурсаңыз, акыркы чыккан маалыматтарды бир карасаңыз, тилекке каршы маселенин андай эмес экендиги чыгып калды да. Себеби дегенде бул жерде мисалы айрым депутаттар, мисалы Жанар Акаев ачык эле айтып чыкты. Бул бизге сунулган мыйзам долбоору таасир талашуунун бир маселеси болууда. Бул жерде балким мындай бул жуманын балким эң чоң талкууланган маселеси ошол эки достун ортосундагы таасир талашуу. Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевичтин ортосундагы. Бизде эчак эле мурунтан бери эле бийликтин булагы бул УКМК жана прокуратура болуп келген. Бир өткөн баягы аябай белгилүү болгон УКМКнын төрагасынын пресс-конференциясын билесиз да, жанагы учет калам деген пресс. Ошондо сиз байкадыңызбы? УКМКнын төрагасы социалдык маселелерден баштап токтогул кесине чейин. Президенттики, өкмөттүн бүт иш-чараларынын баарын ошо боюнча отчет берип чыкты. Шекер, май, сууга чейин бүт маселелердин баарын айтып берди. Буга өкмөт тарабынан, министрлер кабинетинин тарабынан дагы бир эч кандай реакция болгон жок, президент тарабынан дагы, башка бир орган тарабынан реакция болгон жок. Демек, бул жерде ошол нерсе тастыктап атат да. Экинчи дагы тастыкталган нерсени коомчулук айтып атат да. АКСти жоюп атат президент указы менен. Камчыбек Кыдыршаевич ал АКСти алып чыгып 6-чы отделдин ичине киргизип алып атат. Ушунун баары биздин өлкөбүздө бийликте бир кандайдыр бир ордо оюндары болуп атканы жөнүндө тууралуу бир кабар берет да. Анан көп массалык маалымат каражаттарына чыккан жанагы эксперттердин социалдык тармактарда чыкканда бул жерде президент өзүнүн линиясыны ишин алып баруусу үчүн кандайдыр бир кепилдик алып атат. Кандайдыр бир коргонуу чарасы көрүп атат. Өзүнүн кол алдындагы СМБнын УКМКнын башчысынан коргонуу чарасы. Коргонуу кандайдыр бир мындан кийин жасай турган иштерини мындай эч кандай тобокелчисиз жасаш үчүн ушундай эми жанагы бул бир Кыргызстандын жаңы саясий тарыхында бул факт болуп калбадыбы? Дос секретарлар деген достор тарабынан. Мисалы, убагында билесиңерби, тиги Кулов менен Бакиевдин ортосунда кандай тандем болуп эмнеге алып барды, Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун ортосундагы достук кандай. Эми бул достук дагы бийликте достук тилекке каршы Кыргызстанда жакшылык менен бүткөн жок. Бирок мында бул бүгүнкү күнү каалайбызбы, каалабайбызбы, жанагы бул болбосо деле эки чогуу сүрөткө түшүп андай эместигин айтса деле, бул нерсе ачык бир коомдук талкууга чыгып кетти. Муну талкуулап атышат. Мындай өлкөдө кош бийлик бар экендиги тууралуу,
ар кандай сөздөр жүрүп атат. Бири-биринин таасирин күчөтүү, бири-биринин таасирин азайтуу аракеттери жүрүп аткан ушул мыйзам долбоорлору ушундай фактыларды кыйыр түрдө болсо дагы мындай бир белгилейт да. Мисалы, муну белгилүү саясатчылар деле айтып чыкты. Жанар Акаев айтты, Тилек Токтогазиев айтып чыкты. Анан эң кызыгы 24 эмедеги массалык маалымат каражаттарынын бирөөндө чыкты сурамжылоо. Ошол жерде көрдүңүз го 3 суроо бар. Саясаттан ким кетиш керек? Биринчиси Садыр Жапаров деп турат, экинчиси Камчыбек Ташиев деп турат, үчүнчүсү жанагы экөө тең кетиш керек деп. Эң көп добуш алган биз 8.000ден ашык, 8.200дөн ашык киши катышыптыр. Мунун эң көбү ошол ооба деп 48% Ташиев кетиш керек дептир, 44% экөө тең кетиш керек дептир, 7% Садыр Жапаров кетиш керек дептир. Эми эл деле түшүнүп атат да, Садыр Жапаровду кетириш үчүн бул жалпы кайра шайлоо болуш керек. Камчыбек Кыдыршаев болсо бир калем менен кетирсе болот деген сыяктуу түшүнүк бар. Андай болбойт деген дагы түшүнүк бар. Себеби дегенде кетти деген ырк кетет. Ортодо көп түшүнбөстүктөр болот. Ошондуктан бул жанагы массалык маалымат каражаттарында бул сурамжылоонун чыгып калысы да жөндөн эмес да, жөн жерден эмес. Бул жерде президент тарапта Ген прокуратура кошо иштеп атканы Зулушев, Садыр Жапаров тарапта болуп атканы ачыктан ачык көрүнүп калды. Буга чейинки иштерде. Демек бул жерде Камчыбек Кыдыршаев кандайдыр бир эмеде оппозицияда калган сыяктуу бир көрүнүп атат да. Бул оппозицияда ошондой көрүнүп атат, бирок булар аны жокко чыгарыш үчүн жанагыдай акыркы көрдүңүз да. Ооба. 3 сүрөт чыкты суун жегинде. 2005-жылы революциядан кийин дагы Кулов менен Бакиев тандем болгондо ушуга окшогон таризде суроолор улам эле талкуу боло берип, анан Бакиевдин бир аябай эме болгон, нааразы болгон бир эсимде да мен өзүм ошол кезде. Эми эмне биз өзүбүз экөөбүздүн достугубузду тастыкташ үчүн кучакташа берелиби кечке деп аябай нааразы болгон. Бул жерде кучакташуу болуп атат. Төө ашууда кучакташуу болгон, төө ашууда кучакташуу деле жакшылык менен бүткөн жок. Ошонун баарын жакшылык менен ойноо. Бул жерде бир нерсе, булардын эми бул жанагы таасир азайтуу, күчөтүү же болбосо бийлик вертикалын орнотуу деген маселелерин жалпысын алып келгенде макул ал процесстер жүрө берет, бирок жалпы өлкө, эл, улут кайра артка кетип атпайбы? Мисалы, парламент бүгүнкү күндө эгер бул мыйзам кабыл алына турган болсо, парламенттин эч кандай бир функциясы, эч кандай бир баалуу. Ушул жерден кийинки суроону берейин, муну жыйынтыктайлы. Ошо актуалдуу бир маселенин эмесин билдик да, бул конъюнктуралык гана иш-чаралар болуп аткан, стратегиялык көп нерсе жок экенин көрүп атабыз. Ошо акимдердин, аткаруу бийлигинин өкүлдөрүнүн кол тийбестиги боюнча. Эми ушул шайлоолорго келгениңизде, бул мен мисалы сентябрда орустардын Россиянын шайлоосу болгон атпайбы, Госдумага. Бизде болсо, биздин жогорку кеңешке шайлоо болот. Орусияда шайлоо учурундагы бурмалоолорго көп ишене бербей орус бийлиги. Себеп дегенде байкоочулар көп болот, партиялардан байкоочулар көп болот. Ошол эле системдүү делген ЛДПР менен коммунисттик партиядан дагы көп КПРФтен байкоочулар болоорун билгендиктен, азыркы кезде орус бийлиги бүт мындай каяша айткандарды бияка коелу. Каяша айтып калышы мүмкүн дегендерди дагы кылмыш иштери менен чалып, жакында эле ошо Грудининди мына чалышты. Коммунисттик партиянын 3-чү орун менен кетип бараткан федералдык тизмеде. Аны чалып, аялынын, мурунку аялынан бир арызды алып, чет жакта офшордо бир ишканасы бар экен деп, аны тескери далилдегенине карабай, президенттик шайлоодо bunun баары тең текшерилип, ал кезде бул мишайт этпегенин айтып, 2017-жылдан бери бул компания жабылганын айтканына карабай, Грудининди чалышты. Буга чейинки жанагы Навальныйдын структурасында жок мындай кичине апыртып айтканда сантехникинен бери тиги пол жууган тазалыкчы аялдардан бери шайлоого катыштырбагандай кылып койду да. ФБК деп атпадык беле? Фонд борьбы с коррупцией деген Навальныйдын структурасына катышкан адамдардын баарын шайлоого киргизбөө болуп атат да. Эми бизде бийлик
андай чара колдонгонго мүмкүнчүлүгү жок болуп атат. Анткени убакытта 31-октябрда эгер шайлоо болсо, кылмыш иштердин ошо потенциалдуу бүт оппоненттерин ачып жаап салганга мүмкүнчүлүгү жетпейт. Демек бизде эмне ушундай бурмалообуз күчтүүбү же таза өткөргөн табы шайлоону же бул бизде болбодубу Бишкекте, Ошто анан Токмокто кайра эгер нааразычылык көп болсо кайра шайлоо өткөзүү менен эле улам оңдоп барып өздөрүнө пайдалуу бир конфигурация пайда болгонго чейин жогорку кеңешке чейин жогорку кеңеште ошондой конфигурация пайда болгонго чейин эле кайра шайлоо кыла берүү болобу? Кандай болот? Бул чала албай калды да, чалганга үлгүрбөй калды. Чалганда дагы коомдун нааразылыгынан албетте биздин бийлик, биздикиндей мамлекетте, биздикиндей элдин арасында коркот. Кандай деп ойлойсуз ушул маселе боюнча? Эми шайлоо жанагы мыйзам макулдук алыныптыр, эми ала өтөт. Жанагыдай бир нерсе биз акыркы жанагы мыйзам долбоорлоруна тиешелүү акыркы бир штрихти айта кетиш керек. Садыр Жапаров буга чейин эң көп колдонгон сөзү мен жоопкерчиликтин баарын өзүмдүн колума алам, мен жооп берем деп келбеди. Бирок администрациясы деле өзү деле бир нерсени көрдү окшойт. Президент катары нааразычылыктардын баарын өзүнө топтоо бул аябай чоң тобокелчилик экен Кыргызстанда. Анткени Кыргызстанда сөз эркиндиги бар, жарандык коом бар, баардык жанагы октордун баары өзүнө келет экен да. Балким кошумча катары жанагы акимдерге, министрлерге дагы кол тийбестикти алуунун аракети мындан кийинки жасай турган иштеринин окторду өзүнөн бир жака акимдерге, министрлерге буруу аракети да. Путин деле айласы кеткенде ошондой кылбадыбы? Буга чейин баардык нерсенин баарын өзү чечип атса, пандемиянын убагында жоопкерчиликти өзүнө алуу коркунучтуу экенин түшүнүп, губернаторлорго баягы ошо орустун серепчилери айткандай күлүштү да. Биринчи жолу мындай чыныгы федеративдүү бир мамиле болду деп пандемия менен күрөшүүнү жергиликтүү бийликке тапшырып койду да. Ошондой бир аракеттер болот деп ойлоп атасызбы? Ооба, себеби дегенде бизде өкмөт бийлик тез эле алмашып кетип, өзгөчө өкмөт тез алмашып атпайбы? Алмашканда эң чоң Кыргызстандын азыркы көйгөйү демилги албоо болуп калды да. Айыл өкмөтүндөн баштап министрине чейин эчтекеге кол койбой, эчтекеге жооп бербей, эчтекенин демилгечиси болбой калды. Баардык жаңылыктардан коркуп, чочуу. Коркуп, эчтеке мына ошон бул толугу менен мамлекеттик аппараттын токтоп калуусуна алып барат экен да. Коллапс. Балким ошол президент дагы ушул нерсе менен кандайдыр бир аткаруу бийлигине, бир айыл өкмөтүнөн баштап ошол министрлерге чейин бир кепилдик бергиси келип атат. Коркпой иштегиле, жасагыла, мына силерди эч ким жоопко тарта албайт, менин макулдугумсуз камай албайт, эме мамлекеттик сыйлыктарыңар бар болсо сизди эч ким жанагыдай чектөө кое албайт деген, камакка ала албайт деген нерселерди алып келип атат. Биздеги жанагы демилге албай калган, эчтекеге жооп бербей эмеге кол кое алган нерсени мындай бир алмаштыргысы келип атат ушул жагдайдычы. Бул дагы анан өзүнүн жана популярдуу эмес балким чечимдерини ушул алдында кол алдындагылардын аркылуу ишке ашырып, жана өзүнө келе турган нааразычылыктарды азайткысы келип атат. Эми шайлоодо ошол өзү үчүн лоялдуу бир парламент келишин үчүн эмне кыла алат Садыр Жапаров? Орус бийлиги шайлоого чейин эле чалып таштады баардык эмелерди. Потенциалдуу каяша айтчу кишилердин баарын чалды. Эми сиз кандай, бизде Садыр Жапаров өзүнө лоялдуу бир парламентти алып келиш үчүн эмне кыла алат? Кандай чараларды колдонулат? Бурмалоо ушунчалык өтө чоң деңгээлде болушу мүмкүнбү? Же жанакындай административдик ресурс, добуштарды сатып алуу ого бетер күчөйбү? Эмне болот? Бул жерде экинчи фактор жана биз айтып кеткен Камчыбек Кыдыршаевич бүт жергиликтүү шайлоолорду өзүнүн партиясын түзүп, мындай өзүмдүкү деп айтпаса дагы, баардык контролдук пакеттерди алганга аракет кылып атат. Жогорку кеңеште дагы контролдук пакетти алганга мүмкүнчүлүк берет. Ошондо балким биз кандайдыр бир деңгээлде президенттен көз карандысыз бир премьер да келип калышы мүмкүн да. Балким бул жагынан түз жакшы жакка ойноп кетиши мүмкүн. Себеп Камчыбек Кыдыршаевич ошо жогорку кеңешти контролдош үчүн президентке эгер жанагындай араздашуу бар болсо, бар деп атышат да, ошону алдын алыш үчүн өзүнө каршы басымды дагы алдын алыш үчүн жогорку кеңеште өзүнө жараша конъюнктура түзгөнгө аракет кылып атат.
Садыр Жапаров болсо мекенчилден баш тарткан партиясынан, ал барбайт деп айткан. Эми кандай президент өзүнө көз каранды деп кое алам эми, азыр көз карандылыгы ачык эле билинип калбады, ошондой көз карандылыкка аракет кылып атканы аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу көзөмөлдөө бийлигин көз каранды кылууга аракет кылып, эми Кыргыздын тарыхында баардык тарыхта эле бар. Эми ошол үчүн эмне кылганга үлгүрөт Садыр Нуркожоевич? Эми бир нерсени айтыш керек, бул шайлоону өзүнүн бийликтин каалай турган, каалагандай өткөрүү үчүн бул технологиялар бизде өнүгүп, мындай патенттелип, балким дүйнөнүн эң алдыңкы технологиялары бар да бизде. Колдонобуз биз ушул абалыбыз менен. Ошон үчүн биздин шайлоо эмес комиссиясы менен. Ооба, анткени биз эгер шайлоодо өзгөрө турган болсо, ушул революциядан кийинки жергиликтүү жана сиз айтып өткөн шайлоолордо бир нерсе өзгөрөт эле да. Бирок өзгөргөн жок. Ошондуктан бул жерде көп деле тобокелчилик жок, бир гана маселе, жана сиз айткан маселе да бар. Эгер Камчыбек Ташиев жанагыдай президент мурунку шайлоодо мен өзүм партия менен барбайбыз дегенине карабай, журт Кыргызстан менен барып, жергиликтүү шайлоолордун көбүнө жеңип, анан бул жерде болсо парламентте ушул абал менен деле сиз айткандай рычагга ээ болушу мүмкүн көп орундарда эле. Эми мыйзамдуу түрдө азыр парламенттин эч кандай бир кадыр баркы деле жок. Президенттик өлкөбүз, керек болсо азыркы мыйзам алып келип аткан мыйзам менен өтө элек бул мыйзам, бирок парламентти мындай өгөй сыяктуу айтпашыбыз керек да. Чынын айтканда биздин өкүлдөрүбүздүн эч кандай таасири жок калды. Биз өзүбүздүн өкүлдөрүбүздө президенттин баарын убагында, айрыкча акыркы Атамбаев менен Жээнбеков жана азыркы Садыр Жапаровдун убагында биз аткаруу бийлиги менен кошулуп алып, өзүбүздүн депутаттарыбыздын оосун жаап, аларды чемкиректеп атап, ушинтип кадыр баркын өзүбүз түшүрдүк. Эми өкүлүбүз жок калдык да, мындай карасаңыз. Элдин өкүлү жок. Бул жерде көз каранды аткаруу бийлигине толугу менен көз каранды бир кандайдыр бир өкүлдөр пайда болду. Кудайга шүгүр, азыркы кезде кандайдыр бир нааразычылыктар болуп атат. Балким бул баягы 35 киши шайлоого кетип атпайбы? Бир мандаттуу округдарданчы. Ушуга байланыштуу да суроо берейин деп атам да. Бул суроо жана сиздин сценарийиңизге ошого улай айта кетейин. Эгер сиздин сценарийиңизде айткан сценарийиңизде Камчыбек Ташиев жанагыдай аябай күчтүү премьерди алып келсе, бунун механизмдери азыркы алып келип аткан мыйзамда каралган. Мисалы, бир кабинет министринин бир мүчөсүнү жогорку кеңештин макулдугу менен дайындайт да президент. Эгер жогорку кеңеш макул болбой койсо деле, макул болбогон күндө деле президенттин өзүнүн кайра эле өзү дайындап койгон укугу бар. Бирок мыйзам өтпөй калбады, ушул мыйзам. Өтпөй калды, бирок бул мыйзамды эми биз билебиз да, жанагы кантип депутаттар боюн ишендирүү жанагы иштери кантип жүрө турганын, ал биринчи эмеде өтпөй калды. Ага окшогон канча мыйзамдар кайра кийин батып өтүп кеткенин биз күбө болуп эле жүрдүк. Бирок эгер Камчыбек Кыдыршаевичтин таасири бар болсо жогорку кеңешке азыркы кезде, бул мыйзам ушул парламентте өтпөй калышы мүмкүн да. Президенттин өкмөтү дайындоосу. Ооба, бир чети бул мыйзамга каршы депутаттардын өзлөрү да каршы чыгып атат. Себеби дегенде, алар да шайлоого катышат. Алар да өзлөрү үчүн тобокелчиликти, саясий жашоосун бүтүп калышы мүмкүн экендигин көрүп атышат. Анан шайлоочулары бар, шайлоо келип атат дегендей. Ошондуктан бул ушинтип, ушундай деңгээлде жанагыдай тымызын күрөш, таасир күрөшү мындан ары улана берет. Жанагы өзүнө каалагандай парламентти алып келүү маселеси азыркы президент администрация үчүн ал маселе эмес. Бир оорчулук деле эмес да. Оорчулук деле эмес. Биз жанагыдай адилетсиз өткөн шайлоолор эмне менен бүткөнүн баарыбыз көрдүк. Бул ага жеткирбей эле, бул жердеги мурунку эле бир мандаттуу убакта сиз көрүп калдыңызбы шайлоолордо? Мурунку Акаев убагында бийликтин каалабаган оппоненттер жөн эле шайлоого катыштырылбайбы? Бул жерде чын эле сиз айткандай, ооба, бир чети оңой, андан кийин экинчи оңой жагы бар эмеспи? Кимин келсең келе бер.
ыз чуу болуп келе бер, андан кийин 90 кийин келесиң тиги парламентке түшкөндөн кийин Ген прокуратура менен СМБнын президенттин көзөмөлүндө болосуң. ГКНБнын бир кол менен ГКНБнын башчысын алса болот. Өзүңүн атамын койсоң болот. Прокуратурада болсо Зулушев, ансыз деле Садыр Жабаров тарапта көрүнүп атат. Ошо менен тиги 90 депутатты бат эле мындай ийге келтирип коет деген оюңуз бар да, ошондой нерсени айтып атасыз да. Биздин эл өкүл эмес, демек биз өзүбүздүн эл өкүлдөрдү күтпөйбүзбү же колубуздан келишинче шайлоого катышып өзүбүздүн эл өкүлдү киргизгенге аракет кылышыбыз керекпи? Жок дегенде бир Дастан Бекешевке окшогон, Каныбек Иманалиевке окшогон, берки Жамакчы атын унутуп атам, сонун депутатыбыз бар, ага окшогон. Ошо Рыскелди Момбековго окшогон депутаттардын келишине биз аракет кылышыбыз керек да баары бир, Сөзсүз түрдө кылышыбыз керек. Эми азыркы бийлик деле такыр эле парламентти дудук тиги сөз айта албаган бир курамдан түзбөсө керек. Кандайдыр бир деңгээлде баары мындай парчыгып турган бир кнопка сыяктуу. Ооба. Элдин нааразычылыгын. Элдин нааразычылыгы бар, шайлоочулардын талабы бар баары бир деле. Андай депутаттар өтөт, бирок алар азчылыкта калат. Азчылыкта калып, анан бир парламенттин ролун аткарган бир мындай жасалма бир институт болот да. Андай сөзсүз болот. Ага сөзсүз. Азыркы кездеги парламенттин сүрөтү эле кайра чыгат. Нааразы адамдар бар. Жок дегенде биз эл угуп турабыз да. Парламенттин ичинде кулис эмелердин, парданын жанагы сахнанын аркасында болуп аткан бир кээ бир абарларды угуп турабыз, бирок мындай чечимге таасир бере албаган бир парламент. Бирок акыркы бул мыйзам долбооруна карай турган болсок, учурдагы бийлик мындай колундагы бийликти бир мыйзамдуу түрдө бир монолит, бир вертикаль түрүндө алып келип, биротоло жанагы партиялардын үстөмдүгүнү, оппозиция деген нерсени биротоло жок кылып, мындайча айтканда өзүнүн тили менен бир тартиптүү бир бийлик кудактарын айландыргысы бар окшойт да. Эми бул тилекке каршы ар бир келген президент ушуга дал бастаган, ушуга аракет. Тартип десек мындай биздин президенттердин түшүнүгүндө тартип бул мындай кандайдыр бир көрдүн ичиндеги тартип да, тыптынч, эч ким сүйлөбөгөн. Бул карасаң, ал көрдүн ичинде жашоо түгөнгөн, жашоо бүткөн. Андай тартипти киргизсең, өнүгүүнүн бүтүүсү мындай көрүп атабыз. Ошол эле Венесуэладан көрүп атабыз, азыркы Туркиядагы көрүп атабыз, ошол эле Россиядан көрүп атабыз, Беларусиядан көрүп атабыз. Инвестициялар качат. Жергиликтүү бизнес өзүнүн акчасын качырат, ишин сыртка алып чыгат, мээлер сыртты көздөй агат. Ушундай бир көрдөгү бир тынчтыкты каалап атабызбы? Бизди мисалы ошол эле президентибизди, мындай биздин аткаруу бийлигибизди колдогон эл дагы кандайдыр бир ушундай көрдөгү тынчтыкты каалап атышабы? Баягы эч ким сүйлөбөгөн, бир эле кишинин үнүн чыккан. Ооба. Бул жерде Эсен мырза, бул жерде авторитардык өлкөлөрдү туурап, биздин бийликтин негизги максаты мүмкүн болушунча саясатка катыштыруу укугуну монополияга алуу да. Калгандарыны активдүү жана пассивдүү эме шайлоого катышуу. Ооба. Бул ошол менен эле чектегиси бар. Калган журналисттер, активисттер, жөнөкөй жарандар, коомдук ишмерлер же саясий оппозиционер, булардын саясатка катышуу укугу жок. Саясатты бизде бир гана бул президент кылат, бийлик кылат да, мындайча айтканда. Эми ушул тренд мына белгиледиңиз да, тренд. Авторитардык өлкөгө кетүү тренди. Муну биз ылдый жакка кеткен тренд катары карайбыз. Себеп дегенде өнүгүү, мындай кандайдыр бир туура пикир айтуу, экономикалык өнүгүү, мамлекеттин, элдин аң сезиминин өнүгүүсүнүн жагынан караганда бул төмөн кеткен тренд да. Эми ушул трендте эки пикир бар да адамдардачы, мындай ушуга моюнсунуп эле берсек жакшы эле жашап кете беребиз. Нааразы адамдар көп болуп эле жөн эле ошол жөнөкөй эле маселелердин баарын ырбатып атышат. Бул менен күрөшпөш керек. Бийликке макул деш керек. Кандай айт десе ошону кыла берсек эле, бийлик өз элинде мисалы душман беле, жаманчылык кылмак беле, ошол бойдон кете берсек жакшы болот деген бир тренд бар. Экинчиси, жок, бизде кандайдыр бир саясий маданият калыптанды, кандайдыр бир деңгээлдеги жарандык коом бар.
кандайдыр бир деңгээлдеги өзүн чектебеген журналистика бар, кача аз эле калды андай журналистика Кыргызстанда. Ошондой нерсе бар деп туруп, биз бийликти тескешибиз керек. Жанагы мусулмандар көп айтабыз го, баягы Умар радиаллаху эмеси. Эй, сен эгер кыйшык кетип барсаң, могу ийгилик кылыш менен сени түздөп коебуз деп бетине айткан ошол кезде сахабалар деп айтабыз го. Ошондой түздөп туруу, багыттап туруу, бийликке кандайдыр бир таасир берүү болуш керекпи, же бийлик айткандай кете берилсе жакшы болобу? Эгер кете берсек кандай болот? Бардык эле өлкөлөрдө эми бул жарандар, мисалы мен Кыргыз Республикасынын жараны катары бул өлкө бир гана бийликке тиешелүү эмес да, бул өлкөнүн мен бир бөлүкчөсүмүн. Биздин Кыргызстандын 30 жылдык тарыхына акыркы карай турган болсоңуз, мындай да, Кыргызстанды алдыга жылдырган, мактана турган бир нерсеси болсо, же болбосо алдыга чыгарган, мындай экономикасыны өнүктүргөн, коомду өзгөрткөн, алдыга сүрөгөн нерселердин баары бул эркиндиктин айынан да. Эркиндиктин жакшылыгынан, айынан деп эле, жакшылыгынан. Эркиндиктин жакшылыгынан, мисалы ошол эле сөз эркиндиги, дин тутуу эркиндиги, берекеси деп койсок болот, эркиндиктин берекеси. Ошолордун баарын биз баалуулук катары сиз айткандай берекесин көрүп атпайбызбы? Бүгүнкү бийликтин аңдабай аткан нерсеси, ошол саясатка катыштырбай, мүмкүн болушунча эркиндигибизди чектеп, ал эркиндигин өзүнө гана таанып, бул өзү оңдогусу келип атат да. Бирок Кыргызстан ушундай бир өлкө болуп калган, биз баардык көйгөйлөрүбүздү өзүбүз чечип келгенбиз. Экономикабызды, кара жаңыбызды өзүбүз бакканбыз, оокатты өз алдынча өзүбүз кылганбыз. Бийлик бизге тилекке каршы 30 жылдын ичинде дайыма тормоз эле болуп келген. Алдыбызда улуттун алдында бир тоскоолдук болуп келген керек болсочу. Алдыга өнүктүрбөй, бутунан кармап турган. Бирок өнүктүрүүгө салым кошо алгандай, Грузиядагыдай, Прибалтика мамлекеттериндегидей бизге жакын мамлекеттер катары эсептесек, ошондой мүмкүнчүлүк жардам бере алган бир мамлекет бийлик боло алмак да. Ооба, боло алмак, бирок андай биз 30 жылдын ичинде андай саясий экономикалык институттарды биз түптөй алган эмеспиз. Эң чоң коркунуч бизде Кыргызстанда эң чоң коркунуч азыр кимден келип атат? Жөнөкөй жарандарданбы? Эң чоң коркунуч 30 жылдын ичинде ооба, жалаң эле коррупционерлер, 4 президентибиз бар, 4 тең соо эмес. Бийликтин институттарын карасаңыз, мисалы, бүт чуулгандуу, кыянаттык кылган, казынаны тологон кимдер? Кайра ошол бийликтин акырынан жем жегендер. Бүгүнкү күндө тескерисинче ачыкка чыгарып көйгөйлөрдү чечип коомго чечим сунуштаган ким? Бул жарандык коом. Мекендештерин ошончолук ошон үчүн жанагы өз алдынчалык башкарууну элдин колунан алып койгону бул аябай чоң ката да. Себеби дегенде, могу 2017 алып коюу аракети болуп атат азыр. Аракети. 2020-жылы шайлоо процессинде элдин эң көп берген талабы бийликти элге кайтаруу керек болчу да. Бийлик менчиктешип кетти. Эми бийликти элге кайтаруу убагы келди деп эл ушуну талап кылган да. Биз ошол уран менен азыр бийлик келип, бирок тескери иштерди жасап, кайрадан жанагы өз алдынча башкарууну чектеп, бийликти кайра өзүнө алып атат да. Биздин эң чоң баалуулугубуз ушул биздин эркиндигибиз, өз алдынча оокат кылуу аракетибиз да. Ушул жерде узап кетти убактыбыз, чектөө киргизели. Биздин көрөрмандарыбызга дагы оору болбосун. Бирок бир нерсени айтып келгим келип атат да. Жана Бекитур Асанов Азаттыкка берген интервьюсунда түрмө абакка кирип кыйноолору жөнүндө айткандан кийин жарандык коомдун күчүн, жарандык коомдун жакшылыгын, көз карандысыз журналисттердин жакшылыгын, берекесин деп коелу. Ошондо сездим деди да. Бир нерсени ошондо айтты. Экинчи нерсеси, элибиз жөн эле айтып атат, жыргап атат могуреки. Жаныбыздагы мамлекеттин баары жыргап атат деп бекер эле айтып атат. Мен бүт мамлекеттерди кыдырып, элет жерлерине чейин барган адам катары айта алам. Ошол эле Казакстан, ошол эле Өзбекстан, ошол эле Тажикстан, керек болсо Россияда дагы эл кыйналып жашап атат. Биздин элибиз Кудайга шүгүр жакшы жашап атат. Ошонун баары эркиндиктин берекеси деп айтканда, ушул маанайда бир
Кандайдыр бир Мен бүтүрсөк, анан бир нерсени айтып кетиңиз, акыркы нерсеңизди, ошо менен коштошобуз. 2020 шайлоого катышканда мен үчүн чоң ачылыш болду. Мен бир нерсени баамдадым. Кыргызстандагы жанагы 65% халкыбыз айылда жашайт, аймактарда жашайт деп аябай көп мактанып айтабыз го. Мен ошондо бир нерсени байкадым, ошол 65% эл, аймакта айылда жашаган эл, өлкөнүн келечегине, өлкөнүн экономикалык өнүгүү, саясий процесстерине ошол жараяндарга такыр катышпай калыптыр. Такыр катышпай, ушунчалык баягы башка бир Кыргызстан болуп калышкан да. Ошондуктан биздин ийгилигибиз бул ушул нерсе эмне менен бүткөнүн көрдүк баарыбыз. Тескерисинче азыр мүмкүн болушунча ошо 60 Кыргызстандын баардык катмарыны ошол саясий, экономикалык процесстерге активдүү катыштыруу керек. Өзгөчө экономикалык өнүгүүгө. Ошондо гана биз өлкө катары өнүгөбүз. Тескерисинче авторитардык режимдерде сиз айткан жанагы Россия, Казакстанда аларга жанагы алардын мүмкүнчүлүгү көп. Сен ошону аларга берип атат. Ресурстар бар. Талканда ресурстарды берип атат. Бизде ал ресурс жок. Бир ал ресурсту биз бирге чогуу эң негизги ресурсубуз бар да, бирок биздин эркин элибиз, чет өлкөлөрдө иштеген балдарыбыз, ошолордун мына быйыл кайра көбөйүптүр. Чет өлкөдөн, бир гана Россиядан эмес, башка жактан келген траншттар, Кыргызстанга которулган акчалардын жеке жактардан которулган акчалар мурунку пандемияга чейинки деңгээлге чейин сарылышканга чейин болуп калыптыр. Ошо менен биз аяктайлы. Оорубаңыздар, арыбаңыздар. Кудай таала баарыбызды оорудан сактасын. Бүгүн ошо тенденция тескери болуп калыптыр. Оң деп айтсак болот. Ооругандардан айыккандар бүгүн көбүрөөк болуптур. Ошондой асайып кете берсин пандемия. Ооругандар тезирээк сакайып кетсин. Анан вакцинаны болсо каалаган сайдырсын, каалаган сайдырбасын. Бирок анын баары тең аң сезим менен ойнолгон мындай чочуу менен эмес, аң сезим менен ойнолгон бир аракет болсо жакшы. Ошо менен коштошобуз. Баарыңыздарга чоң рахмат көргөнүңүздөр үчүн. Сизге дагы биздин берүүгө катышканыңыз үчүн Руслан Ахматбек ыраазычылык билдиребиз. Эмки жумада көрүшкөнгө чейин. Буюрса.